биринчи эле мүмкүнчүлүк менен колдонуп, жалпы биздин республика боюнча, шаарыбыз боюнча мугалимдер күнү менен чын дилимден куттуктайм, мэриянын атынан, өзүмдүн атымдан. Негизинен биз бүгүнкү күндө эми мугалимдик кесип канчалык оор экен жана канчалык керектүү экенин эми сезип атабыз десек болот. Себеп дегенде, мына Бишкек шаарында акыркы 3 жылдын ичинде биз деген ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын милдеттенмелерин аткаруу максатында президентибиздин тапшырмасынын алкагында 15 кошумча корпустар мектепке жана 9 жаңы мектеп курулган болсо, 23 бала бакча биз 2025-жылга чейин 1-класска алган балдарыбыздын саны 18 миңден ашпаса, азыркы учурда биз бул жылы 25-жылы 40 миң баланы кабыл алдык. Бүгүнкү күндө мугалимдерди ушул ипотекалык курулуштардан ушул батирлерди берүү маселеси коюлду жана ишке ашырууга деген тапшырма келип түшкөн. Ошондуктан биз дагы өзүбүз тараптан бул ишти мындай ыкчам чечүү максатында өзүнүн нуруна жанагы системдик түрдө коебуз. Бишкек шаарыбыздын мугалимдерин куттуктоо үчүн сөз Бишкек шаарынын мэри Жунушалиев Айбек Жанышбековичке берилет. Урматтуу доктор Шашена, урматтуу мугалимдер, ардактуу кесиптин ээлери, сиздерди мугалимдер күнү менен Бишкек шаарынын мэриясынын жана жеке өзүмдүн атынан чын дилимден куттуктайм. Мугалимдик кесип дүйнөдөгү эң баалуу, ардактуу жана жаштардын келечегин куруучу коомдун өнүгүшүнө чоң салым кошкон улуу адистир. Бул жашоодогу жетишкен ийгиликтерибиз биринчи кезекте ар бирибиздин алган билимибиздин талим-тарбиябызга түздөн-түз байланыштуу. Адамдардын жан диline илим-билим үйрөнүүн сээп, жаркын максаттарга үндөгөн бул сиздер, ардактуу мугалимдер. Ошондон улам сиздер биз жашап жаткан коомду жакшы жагына багыттоочулары, агартуучулары жана жаратмандары экениңиздер айдан ачык. Сапаттуу билим жана алдыңкы илим аркылуу гана өнүккөн өлкөгө жетерибизди баарыбыз жакшы билебиз. Сыйлыктарыңыздар көп болсун. Буюрса келечекте мамлекеттик сыйлыктардын ээлери болушуңузга тилектешпиз. Дагы жол майраңыздар. Саламатсыздарбы, ардактуу агартуучулар, устаттар, мыктылардын мыктылары. Жана ошол эң салтанатты уюштуруп, биздин мугалимдердин эмгегин баалаган урматтуу Бишкек шаарынын мэри Айбек Жанышбекович. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз.